Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги болсо бул арада Катарга уча турган жарандардын рейстерин башкага алмаштырууну сунуштап жатат. Башкармалык бул дипломатиялык мамилелерден кийин Дохага уча турган Сауд авиалиниясы, Этихад жана Fly Dubai авиакомпаниялары Дубай-Доха, Дубай багыты боюнча рейстерин белгисиз мөөнөткө токтоткондугунан улам Дохага жол алгандарга рейстерин алмаштыруу зарылчылыгы жаралгандыгын маалымдоду. Эске салсак, жакынкы чыгыштагы 7 өлкө Катарды терроризмге айыптап өлкө менен дипломатиялык мамилелерин бир күн мурун токтоткондугун айткан болчу. Эксперттер болсо бул өлкөгө карата дипломатиялык нотаны ар кандай жоромолдоого алышууда. Кээ бирлер муну араб монархтарынын Иранга карата таасирдүүлүгүн арттырууга болгон аракеттешсе, айрымдары бул Америка Кошмо Штатынын көрсөтмөсү менен иш алып барып жаткан өлкө катары сыпаттап жатышат. Жалпы эле жакынкы чыгыштагы абал мындан кийинки өңүтү жана дүйнөлүк дипломатиялык мамилелерге болгон таасири туурасында бүгүн биз ушул маселени көтөрүп жатабыз. Кесиптешим Исмат Ибрагимов бул туурасында кененирээк айтып бермекчи. Исмат, бир катар араб мамлекеттери, ошол эле Сауд Аравия, Бахрейн, Йемен, Ливия ошол катарды дүйнөлүк терроризмге күнөөлөп мамилелерин токтотуп койду. Буга канчалык негизи бар экен? Анан маселенин түпкүрүнө кызыгып көрдүңүзбү? Чындыгында эле биз билебиз, Катар террордун колдоочусу экендигинчи. Ошол эле учурда биз Катар мунайга бай өлкө катары дагы таанымал экендигин билебиз. Бул жерде кандай кызыкчылыктар жөнүндө кеп болуп жатат? Рахмат Айгерим, алгач ошол Катарга каршы антидипломатиялык демаршка кыскача токтоло кетсем, бул жерде Катардын эмири Тамима бин Хаммад Ал-Тани ошол өздөрүнүн ошо Катардагы сайттарга ошол Ирандын саясаты боюнча ичине шашылбай турууга жана Сауд Аравияны терроризмди колдоду деген ушундай айыптарды таккандан кийин ушундай дипломатиялык каршылыктар башталып кетти. Бул жерде эске сала кетсек, ушул эксперттердин айтымы боюнча алар Катар мамлекети биринчиден Ирандын позициясын колдогон жана ошондой эле Сауд Аравияга каршы ушул чөлкөмдө Сауд Аравияга каршы күчтүү мамлекет болгусу келген өлкө катары баалашууда. Эске сала кетсек, ошол Тегеран жана ошондой эле Эр-Риядка каршы ошол жана Персид өлкөсүндө чоң бир экинчи күчкө айлангысы келет экен. Себеби бул жакта сунниттердин арасындагы күчтүү мамлекет катары Катар өзүнүн бүгүнкү күндө абалын турукташтырууга жана күчтөндүрүүгө болгон аракети катары бааланып, бул Сауд Аравияга жана Бириккен Араб Эмираттарынын башчыларына жакпай келаткан көрүнүш болуп жатат экен. Бул башкы бүгүнкү дипломатиялык каршылыктын башкы себеби катары бааланууда. Ал эми биз эске сала кетсек, Сауд Аравиясына жана Араб Эмираттарында исламдык тобу Хезболла жана мусулмандар биримдиги деген топ арабтарда бул террордук уюм катары бааланса, Катарда болсо бул кадимгидей исламдык топ, эч кандай мыйзам бузууларга барбаган, ислам принциптери менен жашаган топ деп бааланууда. Ошондой эле Катарда бир дагы ошол шииттер жок экен. Бул орус эксперттеринин пикиринде бул жерде шиит жана сунниттердин арасындагы карама-каршылыктардын алып чыккан белгиси деп баалашууда. Исмат, менимче буга чейинки жанагындай таарынычтар былтыркы жылы дагы болгондугун биз айтканда эле, дүйнөлүк негизи эле дипломатияга, экономикага таасири кандай болушу мүмкүн? Себеби дүйнөдөгү лидерлер, мамлекеттер бул маселеге соңку 7 мамлекеттин ошондой кечээки жарыялаган таарынычтарына карата тынчсыздануусун билдире баштабадыбы? Алгачкы ушул дипломатиялык каршылыктардын алгачкы эле белгиси катары мына бүгүн эле белгилүү болду. Катар бир катар араб мамлекеттерине, ошонун ичинен Бахрейн, Египет жана Сауд Аравия, Бириккен Араб Эмираттарына учуу багыттарынын рейстерин токтотту. Бул алакалар Кыргызстанга дагы таасир этти. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги дагы ушул Кыргызстандан Катарга уча тургандарга башка багытта, башка рейсте тандоо жолдорун сунуштады. Мындай мамилелер бир эле экономикалык багыт эмес, саясий жактан дагы таасирдүүлүгү күч экендиги айтылууда бүгүнкү күндө. Бул маселе боюнча Орусия президенти Владимир Путин жана Туркиянын өлкө башчысы Эрдоган дагы телефон аркылуу сүйлөшүп, дүйнөлүк жакынкы чыгыштагы абалдын курчуп бараткандыгы тууралуу баарлашты. Бул ал эки өлкө башчылары жакынкы чыгыштагы абалды тез
жакынкы тез арада ошол компромисстик жолго чакыруу жана тараптарды дипломатиялык жол менен мамилелерди чечүүгө үндөө тууралуу ушундай сунуштарын айтышты. Мындан тышкары Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров дагы ошо өзүнүн кесиптеши, Катардын кесиптеши Мухаммед бин Абдил Рахман менен дагы сүйлөшүп, ошол бүгүнкү жаралып жаткан жагдайга тынчсыздангандыгын билдирди. Исмат, дипломатиялык кырдаалдын тез арада оңолуу түрү бар бекен? Бул дүйнөлүк басмалардагы пикирлер кандай болуп атат? Ошол эле чоң салмактуу басмалар ушул кырдаал туурасында кандай маалыматтарды берип жатышат? Бул жерде айрыкча орус басмаларында басым жасай турган болсок, бүгүнкү күндөгү кырдаал бул жана өрттүн эми эле башталганы деп баа берди. Себеби бүгүн эртең менен эле Катардын мамлекет Катар өлкөсү Ал Жазира телеканалы аркылуу Сауд Аравиясы жана Бириккен Араб Эмираттарын каршылаштырган маалыматты таратты. Ал жерде буга чейин Сауд Аравиясы, бул жерде буга чейин Дубай Сауд Аравиясынын иниси катары саясатташ болуп кызматташып келген болсо, эми бүгүнкү күндөн баштап Дубай Аравиянын үстүнөн баа бере турган күчкө жетип, Американын жакынкы чыгыштагы биринчи тарапташы, биринчи союздашы катары саясат алып барууда деген маалыматты жарыялады. Бул маалымат чыккандан кийин окуянын чоо жайы мындан дагы чуулгандуу түрдө бүгүнкү күндө уланууда. Канчалык негизде жыйынтыгын табат, азырынча эксперттердин айтымында бул окуянын жандануусу гана деп баа беришүүдө. Рахмат, кесиптешим Исмат Ибрагимов Катардын тегерегиндеги маалыматтарга токтолду. Биз болсо берүүбүздү улантабыз, белгилей кетейин, бул теманы дагы берүүбүздүн кечки чыгарылыштарында дагы кененирээк токтолмокчубуз. Менимче ага чейин дагы бул туурасындагы жаңылыктар дагы өнүгөт болуш керек кечке чейин. Рахмат сизге. Рахмат сизге.